Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін сіздерге 5-ші микрорайондан bir бөлмөлүү сатылчу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сіздерге квартиранын дарегин айтайын туғандар. Дарек 5-ші микрорайон 72 кыйгайсыздык 1 72/1 дарегинде жайгашкан. Анан сиздер бул жайга келүү үчүн Юнус Алиев көчөсү жана Фредрика Шопина көчөсүнүн кесилишинен ориентир ол 7 апрель мечитинин жанынан эле бир аз чыгышты карай жүрүп келесиздер. Келип эле сол тараптан мынакей ушул үйдү көрө аласыздар. Ушул үйдүн 4-кабатында сатылуучу bir бөлмөлүү квартирасы жайгашкан. Бир аз эле дагы чыгышты карай жүрсөңүздөр, ушул жагы Сухая Батыр, андан кийин Ботанический сад и 7 апрель көчөсү болуп кетет. Так, бул жагы Юнус Алиев жана Орто Сай базары деле бул жакта жакын эле карабакта болуп калат тугандар. Эми калган маалыматты короосуна кирип берейин тугандар. Мынакей тугандар, бул сатылуучу үйдүн короосу. Бул жакта парковкалар, балдар ойногон аянтчасы бул жагында. И бул жерде тренажерный зал дейт тугандар. Тайский бокс, боевое искусство дейт, ушул сыяктуу залдарда көп эле бар дейт терексекте тугандар. Мынакей бул подъездден киресиздер. 4-этажда сатылуучу квартира жайгашкан. Лифт бар тугандар. Мынакей тугандар, бул квартиранын кире бериши 105-сериядагы 34 квадрат метр болгон bir бөлмөлүү квартира, плюс лоджа менен 37 квадрат болуп калат экен тугандар. Так, бул жакка карай кирсек бөлмөсү. Мынакей жакшы жери терезе кухняныкы дагы, бөлмөнүкү дагы күн тарапты, тоо тарапты карап турат экен тугандар, түштүк тарапты. Мынакей азыр окшоп атат эле. Мына эртең саат азыр 10 боло элек. Үйгө уже күн тийди тугандар. Мынакей тоолор көрүнөт негизинен. Квартира үйдүн бул тарабында жайгаштырып терезелери. Анан отопление центральный, природный газ бар экен, ысык суу, муздак суу бар тугандар. Так, документтери боюнча техпаспорты ээсинин колунда. Үй ээси түзмө-түз ээси менен сүйлөшөсүздөр. Номерин азыр экранга описанияга калтырам тугандар. Анан бул жакта ванна, душ. Окей. Бул жакта кухнясы. Кухнянын деле терезеси мынакей тугандар. Биякты карап турат. Түштүк тарапты, күн тийген тарапты. Дагы эмне маалыматы? Үй ээси газды балкондон чыгарып, газовый плитаны балконго коюп, ошо балкондо кухня катары колдонуп, бул жакты bir бөлмө катары деле колдонойн деп ошол жака чыгарып койгон экен. Негизинен бул жерди bir бөлмө, детский бөлмө катары деле колдонсоңуздар болот тугандар. Мынакей. Анан кладовка о жерде. Так. Ошо жака деп акцент менен сүйлөп койдук. Баткенден болобуз тугандар. Көңүл бурбайсыздар, квартираны көрө бересиздер. Так, мынакей тугандар. Раковина суу чыгарылган. Бул жагынан бул жерде кухня катары колдонуп, тиги бөлмөнү спальный бөлмө, детский спальный бөлмө катары деле колдонсоңуздар болот экен. Айтылбаган дагы эмне маалымат? Жакын жерде Орто Сай базары, мектеп, садик короосунда бул жерде bir зал, ал жагында дагы залдар, ушундай залдар бар тугандар. Бул жакта мечиттер бар. Шаардын бурчунда жүргөн маршрутка, автобус, троллейбустар бар тугандар. Жанында парктар бар. Так. Баасы болсо $53,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Бул жерде 2 номер турат. Бирөөсү Кыргызстандын номери. Связь менен жөн эле прямой чалып байланышсаңыздар болот. Экинчиси WhatsApp номер тугандар. +7 менен Казакстандын номери, аны сохранить этип WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Лайктан басыңыздар. Ушундай квартира издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер тугандар.